Салам алейкум достар. Биз буга чейин ушул тоогуктарды көрсөткөм. Ушуларды багып жатабыз депчи. Эң биринчи ушулар менен видео тартканбыз. Эми ушулардын жумурткасын алып буюрса чөжөлөрдү чыгарып баштадык. Бул жерде бардыгы кара тоогуктар. Булардын жөжөсүн азыр алдыда көрсөтөбүз. Мынакей азыркы жөжөлөр ушул кара тоогуктун жөжөлөрү. Мынакей 150 штук жөжө бар. Кечегиде чыкканына 2 күн, почти 3 күн болот чыкканына. 150 чакты жөжөлөр бар. Бул жагында да анча-мынчалар бар. Анан ушул брудерди буга чейин дагы неме кылганда, видео тарткандарчы, толугураак айта кетчи деди эле. Бунун ошо кандай бийиктиги, бир неменин бийиктиги 50 сантиметр, турасы нар жак 60 сантиметр. Ал эми бул жактан бул жакка чейин 1,25. Ошого орточо булар азыр көп бул жердечи жөжөлөр канча болуп калат. 50, 60, 70 жөжө бакса болот. Чоңойгон сайын кыйналып калышат да, ошон үчүн 50, 60 жөжө ылайыктуу ушул жерге. Бир немеге бакса 50, 60 жөжө. Бул деле ошондой, бул жер деле. Мунун астында лампочка кичинекей болгон үчүн үшүп калбасын деп жабып койгом. Обычный эле лампочка болчу бул. Бул жерде ошо булар бир аз чоңураак жөжөлөр. Ошон үчүн бунун бетин мындай кылып жабып койгонбуз. Ошондо орточо ушул 3 этаждуу брудерге 150, почти 200 жөжө бакса болот. Ушуну дагы толугураак айта кетчү деди. Эмне үчүн могу кызыл лампочка десе, бул атайын жөжө багыш үчүн чыгарылган лампочкалар болот. Инфракрасный лампа деп коет да, 250 Вт. Буну каерден алам деп да комментарийге да жазып сурабатчы элем. Бул лампочканы электро товар саткан магазиндерге барсаңыздар, сурасаңыздар, тапсаңыз болот. Бул ошо кадимки кара тоогуктун жөжөлөрү. Анан ошол буга чейин тарткам да ушу брудердичи, кирип видеодон көрсөңүздөр болот. Ошол жакта комментарийдин астына видеонун астына комментарийге жазышкан экен. Жөжөлөр сатылабы, кандай парода депчи. Алар сатылбайт. Ушуларды сатабыз, ушул жөжөлөрдү буюрса сатылат булар. 70 сомдон 150 штук жөжө бар азыр. Алам десеңиздер, ушу экранда турган номерлер менен байланышып алсаңыздар болот. Мынакей. Бул жөжөлөр башында чыкканда аябай назик болот да. 2-3 күн өздөрүнө келе албай, кичине неме болуп кыйналып, андан кийин 2-3 күндөн кийин өзүнө келип, кыйла чыйрак болуп, өзүн эптеп калат. Буларга ушу 2 күндөн ашып, уже почти 3 күн болуп калды. Жемин ушундай кормушкага берет. Анан жем жасаганда видео киргизгенде маны да көрсөңүздөр болот. Ал видеодо жем жасаганбыз, бирок ал жерде бул азыр жеп аткан жеми Ж1 да, бирок ал жем Ж1 эмес, обычный эле жем мен жасагам. Колго эле жасагам да. Анан азыр бул кичинекейлерге ошо Ж1 эле берет да, чоңоюп калгандан кийин ошол жемди жасап бере берсеңиздер болот. Ал жем кандай десеңиздер, ушу каналга кирип, видеого кирип көрсөңүздөр болот. Ушундай туугандар. Алам десеңиздер, ушул номерлер менен байланышып алсаңыздар болот, буйруса. Bundan кийин дагы кийинки партиялар дагы чыгып жатат аппараттан, өзүм жасаган, колго жасалган аппараттан чыгып атат. Булар түгөнүп калса, буйруса кийинки аларга деле заказ ала беребиз. Жөжөлөр бардыгы ушу кара түстө. Анча-мынча мыналар кызылдар аралашып кеткен. Башка жумурткаларды деле алганбыз, салганбыз, ошолор кичине аралашып кеткен, а так бардыгы кара жөжөлөр. Алам десеңиздер, байланышып алсаңыздар болот. Анан туугандар, биздин YouTube каналыбызга катталып коюшуңуздарды суранабыз. Азыр менде 15-16% эле YouTubeга подписка
көрүшүп өткөндө подписка таштабай эле 15-16% değil подписка таштайт экен, андан канча болуп калды, 85% подпискасы жок көрүшөт экен. Ошон үчүн туугандар, ар бир көрүп атканыңыздар биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып коюшуңуздарды суранабыз. Видеого лайк басып, комментарий жазып, буюрса алдыда да мындай видеолорду көп чыгарып киргизип турабыз. Кийинки видеого чейин аман туруңуздар.